Эл аралык адистердин маалыматында ымыркайлардын акыл эси 3 жашка чейин калыптанат. Ага чейин балага туура тарбия берүү, акыл эсин туура калыптандырууга жетишүү маанилүү. Дарыгерлер эне кош бойлуу кезинен баштап тарбияласа ымыркайдын өнүгүүсү тез болуп, ар кандай оорулардан оолак болот деп эсептешет. Бир жагынан балдарда сейрек кездешүүчү илдеттердин алдын алууга да мүмкүнчүлүк берет. Бул боюнча калкты жетиштүү маалымат менен камсыздоого дагы маанилүү берилиши зарыл. Медициналык окуу жайлардын мугалимдерине балдардын жана өспүрүмдөрдүн баштапкы медициналык санитардык жардам деңгээлин көзөмөлдөө боюнча семинар өткөрүлдү. Аларга дарыгерлер өз тажрыйбалары менен бөлүштү. Семинар Дени сак үй бүлө коомдук фонду, саламаттыкты сактоо министрлиги, эне жана баланы коргоо улуттук борбору жана медициналык кайра даярдоо жана адистикти жогорулатуу институту менен биргеликте уюштурулду. Дарыгерлер эмес, ар бир ата эне билиш керек да, бул баланын эрте өнүгүүсүнө ар биринин ролу чоң. Ошондуктан биз бала бакчасы деп да көп маселе көтөрөбүз, мектепке деп боюнча деп. Ошондуктан бала мектепке мээси уже калыптанган боюнча кирип барат да. Ошого чейинки алган билими, көргөнү, укканы баланын 3 жашка чейинкиси. Бул ушул кийинки өзүнүн турмушунда, кийинки жашоосунда мындай зор таасирин калтырат да. Азыркы күндө ушул балдардын арасында болгон оорулар көбөйүп атат. Ошон үчүн мен ойлоп атам, дарыгерлерди даярдап атканда, окутуп атканда биз медайымдарды деле сөзсүз унутпай окутуш керек. Медайымдарды, акушерка, фельдшерлерди окутсак, ошондо алар алыскы райондо, алыскы поликлиникада иштеп атканда көп пайда алып келет да. Үйгө ким барат? Үй бүлөгө ким барат? Медсестра барат. Үй бүлөгө ким барат? Фельдшер иштейт. Ошон үчүн медсестра, фельдшер, акушерка үй бүлөгө барганда ушул балаңды кантип байкаш керек, эмнесин оңдош керек, кайсы дарыгерге барыш керек деп ошонго биз маалымат берип атабыз.